Саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында кайрымдуу кол баарынан жакшы кол долбоор уланууда. Бүгүн 3-чү чыгарылышыбыз сөзсүз түрдө Рамазан айында орозо тутуп, жан дилиңиздерди агартуу менен биргеликте кайрымдуулук жасап, сооп иштерди дагы аткарыңыз дейли. Хусейн ага, бүгүн биз кандай үй бүлөгө жардам бергени келе атабыз? Бул эжекебиз 6 баласы менен биздин фондубузда каттоодо турган эже, ошого жардам бергени келе атабыз. Буга чейин дагы сиздерден мындай жардам алып жүрдү беле? Буга чейин ушундай орозо баштыктарын алган. Чейин маалыматыңыз бар негизиненчи. Анан бул жак ишкер агабыз ушул эме магазин иштетет. Анан ошол орозо айында сизге бир жардам болсун, кайрымдуулук болсун деп орозо пакетин алып келип отурат. Ошо кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Ахвалым оор, азыр бул жерде турам, квартирада, бирөөнүн үйүндө. 15 күнгө гана киргенбиз болгон. Дагы квартира издеп жүрөбүз. Жок, кайын журтумдан эч кандай жардам жок. Жардам беришпейт, даже сурашпайт деле. Өзүңүздүн мындай тууган уруктарыңыз? Өзүмдүн туугандарым кичине жардам берет, бирок көп эмес, эми кээ-бирде кичинеден берип турат. Бул азыктар көп болсо сизге бир 2-3 күнгө жете турган азык болушу мүмкүн да? Аны деги эле жашооңузду, мына 6 балаңызды кандай кылып багып атасыз? Ушундай ушуга окшогон адамдар жардам берип атат. Элим барсыңбы жардам берип атат. Андан дагы бир ай бир эже карады, Назик эже. Алам кайрымдуулук фонддо иштеген, ошо эже алып келип Ошко. Иштейсизби же үйдө элесиз? Иштебейм, үйдө эле балдар менен. Неме багындай өкмөттөн эч кандай жардам жок. Үйүңөр жок экен деп андан бербей жатат. Өкмөт жактан пенсия, пособиям берелик. Өз каяктан келдиңиз? Мен Нукаттан. Азыр булар квартплата алышпайт, бекерле жашап атабыз. Апам үйүндө сиңдим бар, аерде 2 сиңдим бар. Аерге балдар менен батпайм да баары. Анан тайнам бар, өзүмдүн ал жерде тагымдар жашайт. Ошон үчүн келе бергем апам үйүндө чыгып. Азыр ушу көбүнчө ушундай кайрымдуулук фонддор жардам берет. Жалал Абадтан бир эже менен ака келип дагы жардам берип кетишкен. Эже бүгүн бар, мейли, бүгүн жардам берип атышат. Анан эртең жардам бере турган адам жок болуп калса, жашоо эмне болот деген суроо жөнүндө ойлойбуз. Кандай болот? Эми оягын Кудайдын айткандай болот да, эми билбейм оягын эмне болот. Азырынча ушинтип турабыз го. Насимдей болуп. Балдарыңызды мектепке, бакчага өзүңүз жайгаштырдыңызбы же ошол эле кайрымдуу? Кайрымдуу адамдар жардам беришти. Бир ай ошо садикти төлөштү, анан бир айдан кийин эми биз төлөй албайбыз, балдарыңды садикке бербей эле койлу деди. Анан кийин мен ынабадым да, үйдө кантип карайт элем. Ошого анан
ар жактан жардамдар келип, пул келип калганда ошодон берип турдук. Азыр деле ошолордун берген немелери менен де берип атабыз садикке. Башында бул жака келиштен мурда мен жөн эле мындай муктач бир үй бүлө деп ойлогом. Анан эми кайрымдуулук кылган жакшы, Рамазан айында бул андан да жакшы болгон үчүн ушул Элим Барсым коомду менен азыр келип жардам бердик эле, бирок өзү мен ойлогондон аябай эле начар экен ситуация. Анан азыр сиз ошол немеге суроо берип атканыңызда өзүм деле ошол суроолорду берип аттым эле. Бул кандай кылат, эмне кылат деп, ошон үчүн ачыкчасы шок болдум. Кандай жашап атат экен деп. Ушунча баласы менен көчө жүрөт экен да, мындайча айткандачы. Ошого аябай башкача таасирлендим. Мындай мынчалык деп ойлогон эмес элем бияка келиштен мурда. Ошого аябай таасирлендим да азыр. Деген өзүңүздүн жашооңузга болгон каниеттикти, тобокелчиликти да күчөткөн. Ошондой болду ооба. Мен баягы суу балык суудан чыкканда немесини билет дегендей, ошону баягы көп нерсени биз шүгүрүнү билбей жүргөн экенбиз да. Өзүбүздүн жашообуз канчалык деңгээлде жакшы болгону ушундай жерлерди көргөндө, ушундай адамдарды көргөндө билинет экен да. Анан аябай ичимден мындай шүгүр кыла баштадым да. Бизге кайрылган ушул мекендештерибизди 3 этапка бөлөбүз да. Анан биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап. Анан өзүңүздөр күбө болгондой, бул эже биринчи этаптагы да жардамга муктаж эже. Бизге 1 айдан ашуун болду кайрылган эже. Ошол жардамдар, колдон келген жардамдар берип атабыз. Анан негизи бул эже дагы бизди көрүп аткан мекендештер болгон болсо, ошол эже квартирага муктаж эже. Ушундай бир жардам берем деген жарандарыбыз, мекендештерибиз болсо, ошо биздин фондко кайрылып эме кылсаңыздар, биз ушул эже менен байланыштырып эжеге эме кылабыз. Ошо жардам бергендер болсо, каалоочулар болсо кайрылса болот фондубузга. Мына ушундай аянычтуу тагдырлар менен жардамга муктаж болгон жарандар арабызда миңдеп саналат. Жакшы бир сөз бар эмеспи? Адамга жардам берүүдө ага балыкты кармап берип эмес, балык кармаганды үйрөтүү деген сөз бар. Эгерде сиздердин араңыздарда ошол балык кармоо сыяктуу эле венер айымга өнөр үйрөтүү же болбосо дагы башка жакшылыктарды үйрөтүү колуңуздан келе турган болсо, жардамыңызды аябоого чакырабыз.